9-сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? 2026 жылга чейин мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын көбөйтүүгө тыюу салынды. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик бюджеттин каражаттарын натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу максатында 2026 жылга чейин мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын көбөйтүүгө тыюу салды. Жарлык мамлекеттик эркин тоо гезитине жарыяланды. Аны менен катар бул жылдар аралыгында мамлекеттик иш орундарынын санын көбөйтүүгө мораторий киргизилди. Бирок кээ бир мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы иш орундары жана айрым кызматкерлердин айлыгы өзгөчө учурларда президенттин чечими менен көбөйтүлүшү мүмкүн экени айтылат. Буга чейин январь-март айларындагы эсептөөгө ылайык өлкөдө чакан ишканаларды кошпогондо бир кызматкердин орточо айлыгы 34 жана 46 миң сомду түзөт. Экономика министрлиги бул көрсөткүч өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 11%га жогору экенин белгилеген. Кара Балтада көчөдө аялын сабаган шектүү кармалды. Социалдык тармактарда белгисиз тургун аялын уруп жерге жыгып салганы тартылган видео тарады. Тасмадан алар турган жерден 1 метр алыстыкта коляскада баласы отурганын көрүүгө болот. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы клоопко окуя 6-сентябрга караган түнү Кара Балта шаарында болгонун билдирди. Милиция 32 жаштагы шектүүнү кармаган, ал эми анын 26 жаштагы жубайы күйөөсүнө каршы арыз жазуудан баш тартканы айтылат. Милиция бул окуя боюнча териштирүү ишин баштады. Тоолуу жана тоо этегиндеги аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 9-10 сентябрда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жамгырга байланыштуу Чүй, Ысык көл, Нарын, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экенин билдирди. Буга байланыштуу министрлик төмөнкү коопсуздук эрежелерин сактоону эскертет. Арыктарды тазалап, жээктерин бекемдеп жана таштанды таштабоону, турак жайдын айланасына жамгырдын суусу агып өтүүгө ылайыктап арык казууну, сел каптаган учурунда дароо коопсуз жайга кетүүнү, мүмкүн болсо үйдөгү жарык, суу, газды өчүрүүнү. Президенттин басма сөз кызматы дин мыйзамынын айланасында чагымчылдыкты токтотууга чакырды. Аскат Алагөзов мыйзам менен дааватка тыюу салынары жөнүндө айтылган блогерлердин биринин билдирүүсүн мисал келтирди. Ушул сыяктуу чагымчыл билдирүү, сурамжылоолорду токтотуу керек. Дин маселеси өтө сезимтал. Мындай бурмалоолорго жол берүү от менен ойногонго тете. Өлкөдөгү дин чөйрөсүн жалпы жолунан жөнгө сала турган мыйзам долбоорун дааватка каршы деп аттоо туура эмес деп жазды ал Facebook барагына. Алагөзов мыйзам долбоорун дин чөйрөсүндө мыкты түшүнүүгө илими бар аалымдар талкуулап өз сунуштарын берип жатканын кошумчалады. Буга чейин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеген. Анда дин тутуу тармагындагы айрым маселелерди, анын ичинде адамдын жүзүн жапкан диний кийимдерди кийүүнү мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөө керектиги жазылган. Мындан тышкары демилгечилер диний негизде партия түзүүгө, дин ишмерлерине өлкөдөгү шайлоолордо талапкер болууга, үгүт иштерине катышууга жана шайлоо фонддорун каржылоого тыюу салууну сунуштаган. Бул демилге коомчулукта кызуу талкуу жараткан. 5-сентябрда президент Садыр Жапаров мыйзам долбооруна байланыштуу кеңешме өткөргөн. Ага өкмөт мүчөлөрү, депутаттар, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы, уламалар кеңешинин мүчөлөрү, муфтияттын өкүлдөрү жана белгилүү дин ишмерлери катышкан. Анда мыйзам долбоору кайра толукталып, парламентке анын жаңы редакциясы сунушталары белгилүү болгон. Балдарын расмий камкорсуз калтырган мигранттарга айып салуу сунушталууда. Эмгек министрлиги миграцияга кетип, балдарын расмий камкорчусуз калтырган жарандарга айып салуу сунушталган мыйзам долбоорун демилгеледи. Демилгечилер балдар жөнүндө кодекске эмгек мигранттарынын балдары деген түшүнүк киргизүүнү сунуштап жатышат. Алардын айтымында 2024 жылдын 1-кварталында министрликтин кызматкерлери 287 миң үйдү кыдырып чыгып, мигранттардын 84 миңден ашык баласын аныкташкан. Анда алардын 42 миңден көбү расмий камкорчу эсептелбеген туугандарыныкында жашап жатканы белгилүү болгон. Балдардын өмүрү үчүн туугандары жоопкерчилик албайт. Балдар жалгыз болбосо да сүйүүнүн жана камкордуктун жоктугунан улам психологиялык жана эмоционалдык стресске кабылышат. Айрым учурларда аларга психологиялык жардам керек болот деп билдиришти министрликтен. Мекеме бала расмий камкорчусуз 15 күндөн көп убакытка калтырылган учурда анын ата-энесине же аларды алмаштыруучу адамга 15 миң сом айып салынуу сунушталып жатат. Транспорт азыр керек. Активисттер троллейбустарды Ошко жөнөтүүнү токтотууну талап кылууда. 6-сентябрда Бишкекте троллейбустарды сактап калууга арналган экинчи транспорт курултайы өттү. Анын жыйынтыгында чогулгандар резолюцияга кол коюшту. Активисттер Бишкектин өзүндө коомдук транспорт жетишсиз болуп жатканын белгилеп, Ош шаарына 100 троллейбусту берүүнү токтотууну талап кылышты. Троллейбустарды берүү тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин токтомун жокко чыгарууну талап кылабыз. Анткени документти кабыл алууда бир катар процедуралар бузулган. Ошондой
эле Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын жазуу жүзүндөгү макулдугу жок деп жазган резолюцияда. Мындан тышкары шаар тургундары троллейбус линияларын алууну токтотууну жана Бишкекте коомдук транспортты өнүктүрүүнүн планын түзүүнү талап кылышты. Бишкекте коомдук транспортты өнүктүрүү планын түзүүнү, анын ичинде троллейбус системасын жаңыртууну, атайын жол тилкелерин киргизүүнү жана маршруттук тармактар менен графиктерди реформалоону талап кылабыз деп жазылган документте. Бишкекте быйыл 31-июлда да элдик троллейбус курултайы өткөн. Анда шаар тургундары борбордогу коомдук транспорт көйгөйлөрүн талкуулап, жарандардын атынан троллейбустарды сактап калууну талап кылган резолюция кабыл алышкан. Май айынын башында Бишкек мэриясы Ош шаарына 100 троллейбус берип, алардын ордуна электроавтобустарын алары белгилүү болгон. Жергиликтүү активисттер электробустардын аккумулятор батареяларын экологиялык жактан коопсуз сактоо жана утилдештирүү маселеси жараларын айтып, бул чечимге каршы болууда. 29 августта Бишкек шаардык кеңеши 100 троллейбусту Ош шаарына берүү чечимин жактырган. Троллейбустардын алгачкы партиясы Ошко 5-сентябрда жеткирилген. Кыргызстан Өзбекстан футбол оюнунда 3000ге жакын милиционер коопсуздукту көзөмөлдөйт. Бул тууралуу клубко 9-сентябрда Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Беттешке 2 саат мурда келүүнү суранабыз. Стадиондун аймагына айнек жана пластик идиштерди, ошондой эле пиротехникалык буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынарын эскертебиз дешти милициядан. Беттеш 10-сентябрь саат 20:00 Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Бул Кыргыз курамасынын 2026 жылкы дүйнө чемпионатына тандоонун 3-баскычындагы алгачкы оюну.